Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай пирог жасайбыз. Ал үчүн бизге un, сметана, сахар, эритилген сливочное масло, какао, сода жана жумуртка керектелет. Эң алгач жумурткабызды салып, андан соң сахарды 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Андан соң жакшылап аралаштырып, чым-чым туз кошобуз. Эритилген майыбызды куюп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде биз сөзсүз түрдө жакшылап аралаштырышыбыз керек. 1-3-4 минуттай аралаштырасыздар. Сметанабызга соданы салып, аралаштырып, андан соң массабызга кошуп алабыз. Жакшылап аралаштырган соң биз сөзсүз түрдө бул жерде унубуз электен өткөрүлүшү керек. Биз унубузду 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Бул жерде унубуздун баардыгын бир убакта салбаш керек. Ушундай 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз кыздар. Бул жерде биз ушундай жакшылап бир масса келтирип алышыбыз керек. Бизде ушундай коюу масса болуш керек. Эми биз массабызды экиге тең бөлүп алабыз. Эми бир массабызга биз какаону кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми биз дайын болгон массабызды кондитерский мешокко салып алабыз. Кыздар, сөзсүз түрдө биздин духовкабызды алдын ала күйгүзүп коебуз.
Дайын болгон массабызды 150-160 градуста 40 мүнөт бышырып алабыз. Бизде бышып чыкты. Үстүн биз каалагандай кылып коздосок болот. Мен сахарный пудра менен коздоп алдым. Бирок сөзсүз түрдө муздагандан кийин кесебиз кыздар. Кыздар, ушундай соонун ичи дагы аябагандай сонун бушат, жумшак жана таамы аябагандай сонун. Сөзсүз жасап көрүңүздөр кыздар. Эгерде жакса досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар.